Чогсыйнаус. Bizi süygün, біздің райымды ыйық құдаята. Біз бардығыбыз сізден алыстап, күнөөгө батқан учурубузда өзүңүз аяп. Біз жазалана турган жазага, соттоло турган сотко, Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, бардыгын өз мойнуна алып, төккөн улуу кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып, өз ырайымыңызды тартуулагандыгыңыз үчүн бардыгыбыз ыраазыбыз. Ыйык рухтун жетеги менен бизге ырайым тартуулап, ошол ырайымды ар бирөөбүз кабыл алып, түшүнүп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин татыктуу балдарыңыз катары жашашыбыз үчүн сиздин эркиңизди аткарып, жашашыбызга ар дайым жол көрсөтүп, биз менен чогуу болууңузду да суранабыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылган адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңкташ үчүн өзүңүз чакырып алган баарлашууда бир болгондугубуз үчүн дагы ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ар бир адамга көңүл буруп, керектелүүчү ырайымыңызды мол кылып, тартуулап, мындан аркы жашообузду уяткарууга, ашкерелөөгө ээ болбостон сиздин алдыңызда туура жашоо менен жашашыбыз үчүн ыйык рух менен чогуу жетектеңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин бардык бир туугандарга керектелүүчү сөз, керектелүүчү акылмандуулук менен чогуу болуп, ушул дүйнөнүн акырында сиздин улуу эркиңизди, тапшырмаңызды аткарып жашашыбызга жардам бериңиз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү сөздү ачып бергендигиңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, ушул саатта сиздин улуу эркиңизди таанып билишибизге жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузду бир гана сизге арнап жашай турган адамдардан болушубузду өзүңүз жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз. 기쁨으로 찬양 할렐루야 기쁜 노래 외쳐 할렐루야 주님을 찬양하세 찬양하세 노래 찬양하세 기쁨에 주님을 찬양하세 찬양하세 노래 찬양하세 기쁨 주님을 찬양 할렐루야
Кол чаппай деле койсоңуздар болмок. Жекшемби күнү эртең мененки саатта биздин даңктуу группасы ырдаган учурда албетте биз сыйынган жүрөктөрүбүз менен ар бир сөзгө маани берип угабыз. Бирок негизинде ар бир айтылган мазмунда жашырылган чын жүрөктөн чыккан сөздөр бар, сыйынуу бар жана машаякчылар кандайча жашашы керек деген күбөлөндүрүү сөздөрү дагы бар, камтылган. Ошондуктан ар бир сөздү жүрөгүңүздөргө катып алсаңыздар болот, бирок кол чаппай деле койсоңуздар болот. Ыйык жазууну чогуу ачалы. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм. 7-аяттан баштап 9-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Римдиктерге 14-бөлүм 7-аяттан баштап 9-га чейин. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Машаяк өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да Теңири болуш үчүн өлүп кайра тирилген. Ушуга чейин жетиштүү. Бүгүнкү биздин темабыз ушул сөздөргө токтолуп, Теңир үчүн жашаган жашоо деген темага токтолот элек. Эч кимибиз биздин арабызда, демек бул куткарылган адамдар, ыйыкталган адамдар, же болбосо жыйындагы жайгашкан баардык бир туугандарды көрсөтүп айткан сөздөр. Азыркы ушул залда отурган баардык биздин бир туугандарыбыз арабызда эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн да өлбөйбүз. Туурабы? Туурабы ушул сөз? Кичине өзүңүздөргө ишенип жооп бере берсеңиздер деле болот. Жооп бере албасаңыздар, демек өзүңүздөр буга ишене албайсыздарбы? Жогорудан төрөлгөн машаякчылардын жашоосу куткарылганга чейинки жашообуздан толугу менен айырмаланган биздин жашообуз. Анткени биз бул дүйнөдөн айырмаланган жашоо менен жашайбыз. Бул дүйнөнүн адамдары бир гана бул дүйнөгө берилип жашаган адамдар, бул жөнүндө ой дагы жүгүртпөстөн жашагандыктан элчи Павыл айткандай, биз куткарылган, жогорудан төрөлгөн машаякчылар жаныбыз куткарылып, асман падышачылыкка барышыбыз үчүн анык, даңктуу үмүткө ээ болгон адамдарбыз. Куткарылуудан кийинки жашообуздун негизги максаты бул дүйнөнүн адамдарына окшоп эле жашай бербестен биздин максатыбыз дагы сөзсүз түрдө айырмаланат. Анткени Кудай бизди куткарып алганын негизги максаты бар да. Куткарылган адамдар кандайча эми туура жашоо менен жашашы керек, ал жөнүндө ыйык жазууда алдын ала жазылган. Ошол себептен куткарылган адамдар биз эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн да өлбөйбүз. Кимде ким Кудайдын ырайымын таанып билбесе, анда ал өмүр бою өзү үчүн жашайт дагы, өзү үчүн өлө турган адам. Кандайча жашабасын, өзү үчүн толугу менен жашоосун арнап жашаган жашоо. Ар кандай кабатыр, ар кандай ойлорго, санаага баткан жашоодо жашайт. Бир гана денесинин каалоосун канааттандырыш үчүн жашаган жашоо. Ал эми машаякчылар биз эми кайрадан өзүбүз үчүн жашабастан, өзүбүз үчүн да өлбөстөн жашасак да Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк да Теңир үчүн жашай турган адамдардан болдук. Анткени биз жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз.
Машаякчылар биз ушул сөздү сөзсүз түрдө абийирибиз менен жүрөгүбүздүн түпкүрүнө жакшы катып коюшубуз керекпиз дагы. Биздин жашоодо ар дайым өзүбүзгө ушул суроолорду берип, өзүбүздү бекемдеп турушубуз керекпиз да. Мен өзүм үчүн жашабаган адаммын, мен өзүм үчүн өлбөгөн адаммын. Анткени жашасам Теңир үчүн жашайм, өлсөм Теңир үчүн жашаймын. Анткени мен эми Теңирге таандык адам болгондуктан менчик кимге таандык, кимге менчиктештирилген адаммын. Куткарылганга чейин бул өзүбүздүн денебизге менчиктелип, же болбосо ата энебизге таандык болуп жашаганбыз. Ал эми куткарылгандан кийинки жашообузда 1-Корунтуктар 6-бөлүмдө айтылгандай, силердин денеңер ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта биздин ушул денебиз ата энебизден алган дене эмес, бул Кудайдан алган дене. Забур китебинде дагы көп сөздөр жазылган. Биздин денебизди, ички мүчөлөрүбүздү жараткан Кудай. Мени токуган да Кудай. Албетте төрөгөнү мени ата энем төрөгөн. Бирок мени мүчөлөрүмдү жараткандыгы, энемдин ичинде мени токуганы бул жаратуучу Кудай өзү. Мени жараткан жаратуучу Кудай өзү. Забур китеби 138-забурда. Менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Мени энемдин ичинде токугансың. Сени даңктайм, анткени мен таң калаарлык жаратылгам. Ким ушундай керемет кылып адамды жарата алат эле? Бир гана Кудай өзү гана. Ошондуктан куткарылган адам Кудай мени жаратты деп эле тим болбостон, күнөөгө батып жашаган учурубузда бир нече жылдан кийин өлө турган бизди Кудай өзүнүн ырайымын тартуулап, мээримин төгүп, бизди ушунчалык сүйгөндүктөн Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберип, биз соттоло турган сотко аны жиберип, Кудайдын ырайымын кабыл алып, ошого ишендик. Эми куткарылгандан кийин ар бирибиз өзүбүзгө таандык адамдар эмеспиз, биз Теңирге таандык адамдарбыз. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта силер эми өзүңөргө таандык эмессиңер. Анткени силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Бул дене эми мен өзүмө таандык эмес. Мага таандык болбосо анда кимдики? Теңир өзү кымбат баада сатып алды. Теңир биз үчүн өзүнүн канын төгүп берди, өзүнүн жанын берди. Кымбат баада бизди сатып алды. Ошол себептен эми силер өзүңөргө таандык эмессиңер. Биз ушунчалык кымбат баада сатылып алынгандыктан Теңирге таандык адамдарбыз. Кудайдын өзүнө таандык адамдар болуп калдык. Кимге менчикпиз, менчиктештирилген, ошону биз анык айырмалап билишибиз керекпиз. Кимге таандык экендигин билбесе, анда ал уур адам болот. Меники да меники, сеники да меники деген адам. Эми менин жашоомдогу баардык нерсе бул меники эмес, Кудайга таандык. Шунчалык кымбат баада сатылып алынгандыктан эми мен Теңирдин адамы болдум. Анткени тозокко бара жаткан мени Кудай өзү куткарып алгандыктан. Ошондуктан денеңер менен да аны Кудайды даңктагыла. Бизди куткарып эле тим болбостон мындан аркы жашообузда Теңир өзү болуп, өзү бизди жетектеп, жашообуздун максаты эми Кудайды даңктап жашоо болуп саналат. Жашасак да Теңир үчүн, өлсөк да Теңир үчүн өлөбүз. Анткени жашасак да өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Ушул сөздөр, ушул аяттар жүрөгүбүздө эч бир орун ала албаса,
амин же болбосо оомин деп ошого макул болушубуз керекпиз. Оомин деген сөздүн мааниси ошондой болсун, аткарылсын деген мааниге ээ. Ушул үчүн Теңир бизди куткарып алыш үчүн өлүп кайра тирилген. Түбөлүк өмүрдү тартуулаш үчүн жана түбөлүк даңкты бизге тартуулаш үчүн ал кайрадан тирилген. Мени куткарып алыш үчүн мен үчүн өзүнүн жанын берген. Мага түбөлүк үмүттү тартуулаш үчүн, жаңы өмүрдү бериш үчүн ал кайрадан тирилген. Биздин жашообуз толугу менен Ыйса Машаякка байланышы бар болгондуктан мен эч качан мен өзүмө таандык эмес, Теңирге таандыкмын деп айта алам. Менин кожоюнум бар деген сөздүн мааниси. Менин жашоомдун кожоюну бар. Эмне үчүн биз жашасак да Теңир үчүн, өлсөк да Теңир үчүн өлүшүбүз керекпиз. Анткени ага толук кандуу себептери бар. Ошол жөнүндө биринчи чогуу карай кетели. Корунтуктарга жазылган 2-кат 5-бөлүм. Корунтуктарга жазылган 2-кат 5-бөлүм 14 жана 15 аяттар. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 14-15 чогуу койбуз. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашашы үчүн Машаяк бардыгы үчүн өлгөн. Машаяктын сүйүүсү бизге мындайча күбөлөндүрүлөт. Биз күнөөкөр болгон учурубузда Кудайдын астына сотко келип, каардуу сотко ээ болуп, жазаланып, андан кийин тозокко барышыбыз керек эле. Бирок Кудай бизге арнаган улуу сүйүүсү аркылуу Эфесдиктерге 2-бөлүм 4-аятта айтылгандай, ырайымга бай болгон Кудай бизге ушунчалык улуу сүйүүсүн тартуулады. Сөз менен жеткире алгыс улуу Кудайдын сүйүүсү, керемет сүйүүсү. Кудайдын жалгыз уулу мага окшогон күнөөкөр үчүн бул дүйнөгө келди дагы мен үчүн өлүп берди. Төккөн улуу каны аркылуу өз каны менен бизди жууп сатып алды. Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. Бирөө Ыйса Машаякты көрсөтөт, бирөө Ыйса бардык адамдар үчүн өлдү. Жакан 1-бөлүм 29-аятта айтылгандай, мына бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Дүйнөнүн күнөөсү деп менин күнөөлөрүм жана сиздердин күнөөлөрүңүздүн бардыгы үчүн Ыйса Машаяк айкаш чыгашта кадалган эле. 1-Жакан 2-бөлүм 2-аятта ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. Азыр ушул чындыкка ишенбестен көчөдө тегеренип нары бери басып жүргөн адамдар үчүн дагы өзүнүн канын төгүп берген эле. Бирок ал адамдар ушул чындыкты таанып билишпейт. Ал эми биз сиздер менен чындыкты таанып билдик, ишендик. Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. Ыйса Машаяктын өлүмү менин өлүмүм болду. Мен өлө турган күнөөкөр элем, бирок мен үчүн Ыйса Машаяк өлүп берди. Ыйса Машаяктын биз үчүн өлүп бергендиги биз тирүү калышыбыз үчүн, түбөлүккө жашашыбыз үчүн. Эми ошол жашаган, тирилген адамдар өздөрү үчүн эмес, бизди куткарып алган Машаяк үчүн, Теңирибиз үчүн жашасын деп куткарып алдык.
куткарылган адамдар, тирүү адамдар. Ыйса Машаяк биз үчүн өлүп бергендиктен биз жыйынтыгында тирүү адамдар болдук. Эми тирүү адам катары өзүбүз үчүн жашабастан Машаяк өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да теңири болуш үчүн кайра тирилген. Ошол улуу ырайымды өмүр бою актап жашасак дагы актай албайбыз. Анткени Кудай бизге ушунчалык улуу ырайымын тартууласа, биз кантип унутуп жашай алат элек? Кудай бизди куткарып алганынын негизги максаты биз өзүбүз үчүн жашасын деп куткарган эмес. Өзүбүз үчүн жашабастан, биз үчүн өлүп кайра тирилген Теңир үчүн жашасын деп. Бизди куткарып алганынын максаты, ал кандай максат экендигин биз эч качан унутпашыбыз керекпиз. 115-забыр 3-аятта Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм. Мага окшогон күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн жаратуучу Кудай өзү адамдын бейнесинде бул дүйнөгө Ыйса Машаяк келди дагы 30 жыл бою адамдын жашоосунда жашады. Көптөгөн кыйынчылыктардын бардыгын башынан өткөрүп, андан кийин 3,5 жыл бою бүт Израиль жергесин кыдырып, өлгөн адамдарды тирилтип, пес оорусуна чалдыккан адамдарды айыктырып, Кудайдын бар экендигин, Кудайдын керемет күчү менен күбөлөндүргөн. Анан эң акырында Израиль элинин диний башчыларынын кол алдында жана башкаруучу Пилаттын алдында айкаш жыгачка кадалды. Күнөөсүз Ыйса биз үчүн өлүп берди. Айкаш жыгач адам баласы башынан өткөрө ала турган эң чоң уят, эң чоң жаза болуп саналат. Бирок Ыйса Машаяк өзү бул дүйнөгө келип, көрксүз денеге ээ болуп, күнөөкөргө окшоп, ал айкаш жыгачка кадалып, Рим аскерлери аны бетине чаап, бетине түкүрүп, шапалак менен сабап, кайра шылдыңдап, Ыйса бир дагы сөз аларга кайтарып айтпастан, унчукпастан аны тилдешти, бирок ал аларга бир дагы үн чыгарган жок. Анткени ошол болуп аткан нерселердин бардыгын соттоочу Кудайга тапшырып койгон. Бизди куткарып алыш үчүн эми куткарылган адамдар кайрадан өздөрү үчүн жашабасын деп, биз үчүн өлүп кайра тирилген Машаяк үчүн жашагыла деп, ал биз үчүн куткарылуу ишин аткарып берген. Өзүн курмандык катары берип, куткарылган адам эми эч качан өзү үчүн жашабастан Теңир үчүн жашашы керек. Эгерде ал чындыкты таанып билбесе, куткарылгандан кийин деле дагы деле мурункудай эле өзүн канааттандырыш үчүн дененин каалоосун аткарып жашай бере турган болсо, анда өзү үчүн эле жашап, кайра өзү үчүн эле өлгөн адам менен эле барабар болуп калат. Андай боло турган болсо, Теңир бизди эмне үчүн куткарып алды? Ошол максатты жоготуп алган болуп калабыз. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлө турган болсо, анда биздин жашообуз эч кандай Кудайга тиешеси жок болот. Өзү үчүн жашап, эмгектерин бардыгын өзү үчүн аткарып, андан кийин кыйналып, иштеп, өлгөнү да өзү үчүн болсо, анда Кудайдын алдында кандай байланыш менен байланышат эле? Кудайга эч бир байланышы жок адам катары. Ошондуктан биз ушул көйгөйдү олуттуу түрдө маани берип, ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. 1-Корунтуктар 6-бөлүмдө силер өзүңөргө таандык эмессиңер.
кымбат баада сатылып алынгансыңар. Бизди кымбат баада сатып эле тим болбостон бизди куткарып алды. Эми Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Анткени биз баардыгыбыз Теңирге таандык адамдарбыз. Эми денеңер менен да Кудайды даңктагыла. Куткарылгандан кийинки биздин жашообуз, бизди куткарып алган Кудайдын ырайымын актап жашашыбыз керек болот. Кудайды даңктап жашаган жашоо болот. Ушуну уламдан улам кайталап бизге Кудай кайталап айтат. Мен өзүмө таандык эмесмин, анткени мен Кудайга, Теңирге таандык адаммын. Галатиялыктарга 2-бөлүм 20-аятта мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Мен Машаяк менен кошо айкаш-чыгачка кадалгам. Качан кадалдым эле? Ыйса айкаш-чыгачка кадалган учурда, ал өлгөн учурда анын өлүмү менин да өлүмүм болду. Эми мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк өзү жашап жатат. Мындан аркы жашаган жашообуз мени сүйгөн, менин ордума өзүн курмандык кылган Машаяк үчүн жашайм. Эми Теңир менин жашоомдун кожоюну. Мен жашабастан менин ичимде Машаяк жашайт, Теңир жашайт. Бизди куткарып алган Теңир тети бир алыс жакта жүрбөстөн менин ичимде жашайт. Теңир дайыма менин ичимде. Бул дагы катырылган, бул чоң сыр. Ал эми денедеги жашап жаткан бул жашоом мени сүйгөн, мен үчүн өзүн курмандыкка берген Кудайдын уулуна болгон ишеним менен жашайм. Куткарылган учурда дагы Кудайдын ырайымы аркылуу куткарылганбыз. Эми руханий жашоодо, мындан кийинки жашообузду дагы сөзсүз түрдө ырайым аркылуу, ишеним менен жашай алабыз. Машаяк менин ичимде жашаса, мага өмүрдү тартууласа, анда менин жашоомдун кожоюну, менин жетектөөчүм, башкаруучум анда Кудай өзү болот. Куткарылган адамдар эми Теңир үчүн жашасын деп куткарып алгандыктан, менин ичимдеги Машаякты, Теңирибизди кубандырып жашашыбыз керекпиз. Жашообуздун максаты эмне менен байланыш? Менин жашоомдун кожоюну Теңир өзү. Эң таң калыштуусу, Теңир биздин ичибизде жашайт, ыйык рух менен. Ыйык рух бул тирилген Машаяктын руху. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса менин күнөөлөрүмдүн баардыгын кечирип, менин жашоомдун кожоюну эми Теңир өзү. Мен жашап жаткан жокмун, Теңир жашап жатат. Менин жашоомдун кожоюну болду деген сөз. Ушул олуттуу көйгөйдү жөн гана кыя өтүп кетпестен, буга жакшы маани берип жашашыбыз керекпиз. Андан сырткары 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-аятта ичсеңер да, жесеңер да, андан кийинки кандай эле? Эмне кылсаңар да, ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да. Ичсе, жесе, анан дагы бир нерсе кылат да. Эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Кудайды даңктабаган нерсе баардыгы күнөө. Римдиктерге 3-бөлүм 23-аятта баардыгы күнөөгө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан.
Кудайдын даңкына байланышпаган нерселердин бардыгы күнөө менен байланыш. Бирок ошол күнөөдөн арылтыш үчүн биз үчүн бул дүйнөгө келди дагы өзүнүн жанын берди. Биз үчүн өлдү, кайрадан тирилди. Эми биздин мындан аркы жашообузду өзүбүз үчүн жашабастан бир гана Кудай үчүн жашасак да, өлсөк да, ичсек да, жесек да, эмне кылсак да баарын Кудайды даңкташ үчүн жасашыбыз керекпиз. Анткени дал ушул нерсе бизди куткарып алганынын негизги максаты. Куткарылган ар бир жеке адамдын максаты да ушул нерсе. Теңир мага окшогон күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн шунчалык азап, кайгыны башынан өткөргөн элек. Андан сырткары мени өзүнүн баласы кылып асман падышачылыкка барышым үчүн түбөлүктүү, даңктуу, үмүттүү да тартууладык. Бизди куткарып алган улуу ырайымы эч качан бир көз ирмемге дагы аны унутканга болбойт. Римдиктерге 12 бөлүмдө 1-2 аяттарда өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Куткарылган адам эми өзүнүн денесин Кудайга жага турган тирүү курмандык катары бериши керек. Жашоодогу бардык нерселер, сүйлөгөн сөздөрүбүз, кылган иштерибиз бардыгы Кудай үчүн аткарылышы керек. Тирүү курмандык. Кудайдын эрки боюнча жашаган бүт жашообуз бул тирүү курмандык катары кабыл алып, бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Куткарылган адам Кудайдын сөзү менен, ыйык рухтун жетеги менен күн сайын өзгөрүлүшү керек. Акыл ою менен дагы, жүрүш турушу менен дагы. Куткарылганы куткарылды, бирок эски табияты ошол бойдон жашай берсе, ыйык рух менен, сөз менен, акырындык менен ошолордун бардыгын өзгөртүшүбүз керекпиз. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла, дүйнөгө окшош болуп жашабагыла. Тескерисинче, Кудайга жаккан жеткилең эрки эмне экендигин таанып билип, толугу менен өзгөрүлгүлө. Кудайга жага турган эрки эмне экендигин айырмалап билип, ошол эркин аткарып жашап, ошол куткарылган жогорудан төрөлгөн машаякчынын жашоосу. Мен куткарылууга ээ болдум, эми өзүм каалашымча жашай берсем болот деген туурабы? Куткарылган адам улуу ырайымга ээ болду. Анан ошол ырайымды кабыл алып, кантип унутуп жашай алат эле? Андай мүмкүн эмес да. 1 Корунтуктар 7 бөлүм 23 аятта силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан адамга кул болбогула. Кымбат баада сатылып алынгансыңар. Эми менин жаным дагы, рухумда бардыгы Кудайга таандык. Эми бир адамга байланып бирөө үчүн жашаган жашоо эмес, адамдын кулу эмес, биз машаяктын кулу катары жашашыбыз керекпиз. Мындан аркы биздин жашообуз 115 Забур 3 аятта Кудайдын мага берген ырайымын кантип актайм? Теңир үчүн 100 жолу өлсөк дагы биз актай албайбыз. Ошондуктан бардыгын актай албасак дагы
жок дегенде анын ырайымын унутпастан жашашыбыз керекпиз. Ошол ырайымды актап жашайын деген каалообуз дагы болушу керек. Чын жүрөктөн чыккан каалообуз. Ырайымды актап жашашыбыз үчүн биз өтө эле алсыз адамдарбыз. Бизге берилген убакыт дагы өтө кыска. Анын ушул кыска мөөнөттүн ичинде биз кантип анын ырайымын актап жыйча алабыз? Ошондуктан биздин жашообуз негизи эле ушул ырайымды актап жашай турган жашоого арналышы керек. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм. Эфесиктерге жазылгандан кийинки китеп бул Филиппиликтерге. 1-бөлүм. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 20-аят. Филиппиликтер 1-бөлүм 20-21 аяттар чогуу окуйбуз. Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм. Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңкталып келгендей, мындан ары да жашасам да, өлсөм да даңкталат деп кайраттуулук менен айта алам. Мен үчүн өмүр машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. Элчи Павыл жакшы кабарды таркатып отуруп, Римге барып, жакшы кабарды таркаткан учурда аны кармап алышат дагы түрмөгө отургузушат. Элчи Павыл айтат: мен азыр чын жүрөктөн каалаган каалоом бар, үмүтүм бар. Эч нерседе уятка калбайм. Бекем ишенем жана үмүттөнөм. Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңкталып келгендей, мындан ары да жашасам да, өлсөм да даңкталуусун каалайм. Өлсөм да, жашасам да. Менин денем аркылуу машаяктын даңкталышын каалайт элем. Эгерде мен жашап Теңирди даңктай турган болсом, мейли жашайын. Эгерде менин өлүмүм Теңирдин даңкы үчүн боло турган болсо, анда мейли өлгөнгө да даярмын. Анткени мен үчүн өмүр машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. Өлсөм дагы эч бир көйгөй, кыйынчылык жаралбайт. Анткени Теңир үчүн жашап, Теңир үчүн өлө турган болсом, бул эң чоң жетишкендик, же болбосо утуп алуу. Элчи Павыл 1-Корунтуктар 11-бөлүм 1-аятта: мен машаяктан үлгү алгандай, силер да менден үлгү алгыла. Элчи Павыл куткарылгандан кийинки толук жашоосун, менимче, машаяк Элчи Павылдын жашоосунда кайрадан чагылдырылган сыяктуудай. Филипп Ыйсага айтат го: Теңир бизге Кудай Атаны көрсөтчү дегенде. Ыйса айтат: мени көргөн адам Атамды да көргөн. Анан эмне үчүн Атамды көрсөт деп каалайсың? Ыйса көзгө көрүнбөгөн Кудайдын образын чагылдырган. Кудайды буга чейин эч ким көргөн эмес. Ыйса машаяк аркылуу Кудайдын сүйүүсү күбөлөндүрүлгөн, Кудайдын сөзү күбөлөндүрүлгөн. Ыйса машаяк аркылуу Кудайдын улуу күчү, акылмандыгы көрсөтүлгөн. Анткени шамалдарды дагы башкара ала турган, толкундардын үстүнөн да башкара ала турган, өлгөн адамдарды тирилте ала турган, оорулууларды айыктыра ала турган күчкө ээ эле. Кудай бизди канчалык деңгээлде сүйө тургандыгын машаяк өзү бизге далилдеп көрсөткөн эле. Ошондуктан Ыйса Кудайдын сүйүүсүнүн образын бизге түздөн түз чагылдырып берди. Ыйса машаяк асманга көтөрүлгөндөн кийин эми Элчи Павыл аркылуу Ыйса кайрадан эле өзүн толугу менен чагылдырды.
жакшы кабарды таркаткандыгы үчүн Римге барып түрмөгө отургузулду. Андан кийин эң акырында башы алынып өлтүрүлгөн эле. Бирок эң акыркы көз ирмемине чейин Машаяк элчи Павлдын жашоосу аркылуу, денеси аркылуу даңкталышын каалаган адам эле. Галатиялыктар 6-бөлүм 17-аятта мен Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Ыйса Машаяктын бардык жарааты элчи Павлдын денеси аркылуу көрсөтүлгөн, чагылдырылган. Ошондуктан мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. 1 Корунтуктар 11-бөлүм 1-аятты кайраттуулук менен элчи Павл айтып жатат. Үлгү алгыла деген демек мага окшош болгула. Мисалы үчүн печенье бышырган кичинекей плиталар болот го. Кандай формада камыр салсаңыз, ошондой печеньелер бышып чыгат. Ошондой сыяктуу эле Ыйса бул дүйнөдө жашап жаткан учурда толугу менен Кудайдын өзүн бизге далилдеп чагылдырылып берген. Ал эми элчи Павл толугу менен өзүнүн жашоосу аркылуу Ыйса Машаякты күбөлөндүрдүк. Мен Машаяктан үлгү алдым, ага окшош болдум. Демек силер да менден эми үлгү алгыла, мага окшош болгула. Адам баласы кантип Кудайга окшош болуп, Машаякка окшош боло алат эле? Мына элчи Павл айтат өз жөнүндө: мен окшош боло алдым го, мен үлгү ала алдым го. Силер дагы ошондой үлгү алып жашагыла. Эми биз дагы акырындык менен Теңирге окшош болуп жашашыбыз керекпиз. Галатиялыктарга 4-бөлүм 19-аятта силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Галатияда жакшы кабарды таркатып отуруп, алар куткарылып калсын деп толгоо азабын тартканга даярмын. Эми ошол куткарылган адамдар мындан ары бекемделсин, руханий жашоодо өссүн деп кайрадан толгоо азабын тартууга да даярмын. Ата энеси деле баласын төрөп коюп эле ошо менен бүтпөйт да. Өмүр бою ата энеси баласы үчүн кам көрөт, жардам берет. Ата энеси канчалык даанышман адам боло турган болсо, балдары дагы ошондой даанышман болуп чоңоюшат. Ошондуктан биз сиздер менен күн сайын Машаякка окшош болуп, өзгөрүлүп жашашыбыз керекпиз. Сүйлөгөн сөздөрүбүз, ойлогон ойлорубуз, кылган иштерибиз бардыгы Машаякка окшош жашоо болушу керек. Туурабы? Акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, андан кийин Машаяк бул дүйнөгө келген учурда денебизге чейин толугу менен өзгөрүлөт. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта Теңирдин келишин биз күтүп жатабыз. Биздин денебиз даңктуу денедей болуп өзгөрүлөт. Ал толук кандуу даңктуу денеге өзгөрүлгөнгө чейин биз азыркы учурда өзгөрүлүп, ага окшош болуп жашашыбыз керекпиз. Мисалы үчүн кичинекей жерде сойлоп жүргөн цикада көптөгөн жылдар өтөт дагы андан кийин жерден толугу менен кутулуп, уча турган канаттууга айланат. Ошондой сыяктуу эле биз дагы сиздер менен акырындык менен Машаякка окшош жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Ошондуктан Кудайга жага турган тирүү курмандык катары өзүңөрдү бергиле. Теңирге окшош болуп, Теңир ээ болгон сапаттарга ээ болушубуз керекпиз. Ошол Кудайдын бизди куткарып алганынын негизги максаты. Римдиктерге 6-бөлүм 12-аятта мурун мүчөлөрүңөрдү күнөөгө, адилетсиздиктин куралы катары бергенсиңер. Ал эми азыр болсо ошол эле дене мүчөлөрүңөрдү жана өзүңөрдү Кудайга адилеттиктин куралы катары бергилет. Адилетсиздиктин куралы катары бербестен Кудайга адилеттиктин куралы катары беришибиз керекпиз. Кудайга жага турган. Анда күнөө эч качан силердин үстүңөрдөн үстөмдүк кылбайт, башкарбайт.
Машаякчынын жашоосу деп биз кандай жашоону айтабыз? Акырындык менен машаякка окшош болгон жашообуз, окшош болушубуз үчүн өтө кеч баратканыбызды байкабайсыздарбы? Азыр карасаңыздар, балдар өтө бат чоңоюп жатат. Бир карасаң жаңы төрөлгөн болот, бир нече убакыт өткөндөн кийин мектепке барып калган болот. Андан кийин жаш улам болот. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин мындай чоңоюп калган, токтолуп калган болот. Ал эми куткарылган адам куткарылганына 10 жыл болсо да, 20 жыл өтсө дагы эч бир өзгөрүү болбосо, эмне үчүн өзгөрүү жашоосунда ушунчалык ал кечигет? Эмне үчүн жайлап өзгөрүлөт? Биз бул дүйнөнүн адамдарынан такыр башка адамдарбыз да. Дүйнөнүн адамдары бир гана көзгө көрүнгөн жашоо, дененин каалоосу, кандай кылсам өзүмдүн денемди канааттандырып жашайм, кайрадан күнөөгө батып, күнөө кылып жашайт. Ал эми биз ошол жашоодон толугу менен арылган, толугу менен кутулуп, куткарылган, алынган адамдарбыз. Матай 5-бөлүм 48-аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Кудай толук кандуу, жеткилең Кудай. Ыйык Кудай. Анан асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Дароо биз жеткилең болуп калбастан, акырындык менен бир тепкич, эки тепкичтен көтөрүлүп отуруп, Кудай Ыбрайымга 99 жашка чыккан учурунда ага келип айтат: "Мен кудуреттүү Кудаймын, менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол." Ыбрайым дагы Кудайдын астында татыктуу жашоо менен жашоону каалаган, бирок толук кандуу эмес, 99га гана. Качан Ыбрайымга 100 жаш толгон учурда өзүнүн убадасы боюнча Ыскак уулун берет. Анан биз эгерде 100 бал эң жогорку бал боло турган болсо, анда биз канча балга ээ болгонбуз? Руханий жашообуздун өзгөрүлүүсү өтө эле кечигип жаткандыгын байкабайсыздарбы өзүңүздөр? Теңир үчүн тырышчаактык менен жашаган жашообуз. Анан аны унутуп коюп эле дароо денени канааттандырыш үчүн, денеге кызмат кылыш үчүн келебиз дагы жашайбыз. Бизди куткарып алган Теңир үчүн, Теңирди даңктап жашашыбыз үчүн. Ошондуктан өзү үчүн дагы жашаган адам жок, өзү үчүн өлгөн да адам жок. Итсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баардыгын Теңирди даңкташ үчүн аткаргыла. Кудайдын даңкына байланыш болбогон нерселердин баардыгы күнөөгө жатат. Андан сырткары куткарылгандан кийин машаякчыга берилген азаптар да бар. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 29-аят. Филиппиликтерге 1-бөлүм 29-ту чогуу койбуз. Анткени силерге машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Машаяк үчүн силерге ырайым гана берилбестен, биз өзүбүз үчүн эмес, машаяк үчүн ырайым берилген. Ышая 43-бөлүмдө Кудай өзүнүн сөзүндө айтат: "Мына мен өзүм үчүн сенин күнөөлөрүңдү тазалайм. Сенин күнөөлөрүңдү кайрадан эстебейм." Сен үчүн күнөөлөрүңдү тазалайм деген жок, мен өзүм үчүн тазалайм, сени кечирдим. Анткени Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам баардыгы адашып, жоголуп, тозокко бара турган болсо, анда Кудай чоң катачылык кетирген болот эле.
Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдардын баардыгы тозокко барып түшө турган болсо, анда Кудай чоң ката кетирген болот эле. Бизди куткарып алганда гана ал өзү үчүн дагы, өзүнүн аткарган иши үчүн дагы даңкка ээ болот. Куткарылгандан кийин биздин жашообузду жетектеген, үндөгөн да Кудай өзү. 22 Забурда айтылат: өз ысымы үчүн жаныма күч берип чындык жолуна салат. Куткарылгандан кийин деле Кудай өзүнүн ысымы үчүн мени жетектейт. Ошондуктан баардык нерсени Кудайды даңкташ үчүн аткарышыбыз керекпиз. Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Куткарылган адам куткарылуу эле тим болбостон, Теңир үчүн азап кайгыны да башынан өткөрүүгө даяр болушу керек. Машаякчы үчүн азап тартуу ошол себептен Теңир бизди куткарып алган. Биздин жашообуз толугу менен Кудайды даңктап жашашыбыз үчүн. Филиппиликтерге 3-бөлүмдү да чогуу ачалы. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 7-8 аяттар чогуу окуйбуз. Бирок Машаяк үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим. Теңирим Машаяк Ыйсаны таанып билүү артыкчылыгы үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тарттым, Машаякка ээ болуу үчүн. Мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машаякка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен ал аркылуу адил деп табышылым үчүн. Бул жерде элчи Павыл айтат: эмне кылсам дагы мен үчүн пайда алып келген нерсе, Машаяк үчүн баардыгын пайдасыз деп эсептейм. Анткени буга чейин мен үчүн пайда алып келген нерселер Машаяк үчүн пайдасыз болду. Элчи Павыл айтат: ал үчүн баарынан баш тарттым. Эмне үчүн? Машаякка ээ болоюн деп. Анткени мага пайда болуп саналган нерселердин баардыгы Машаяк үчүн пайдасыз. Куткарылуудан кийин Машаякчылар бул дүйнөдө кайра эле байлык, бийлик деп жашабастан, денени гана канааттандырып, денени гана кубандырып жашай берсек туура болобу? Жок. Машаякчынын жашоосу бул Машаяктын артынан ээрчип жашаган жашоо. Ким менин артыман ээрчигиси келсе, ал өз айкаш-чыгачын алсын дагы менин артымдан ээрчисин. Өзүнүн денедеги баардык нерсе, пайда алып келген нерсе, байлык, бийлик, атак, даңк баардыгынан баш тартып, башка адамдарга сөз менен жеткире алгыс азап кайгы бар. Ошондуктан ар бирибиз өз айкаш-чыгачыбызды көтөрүп, Машаяк басып өткөн жолдун артынан биз да ээрчип басышыбыз керекпиз. Ошондуктан элчи Павыл айтат: мен күн сайын өзүмдү өлүмгө дуушар кылам. Мен өлүп, Машаяк даңктала турган болсо, анда өлгөнгө да даярмын. Баардыгын пайдасыз деп таптым.
Анткени Машаякты таанып билүү бул мен үчүн чоң артыкчылык. Машаякка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан мага келген адилдиги, руханий жашоодо жашап отуруп, мен ичимде тирүү болгон Теңирди биз таанып билебиз. Андан сырткары Машаяктын башынан өткөргөн азаптарын биз да башыбыздан өткөрүшүбүз үчүн. Кандай кыйынчылык болбосун, Теңир биз менен чогуу боло турган болсо, анда ал кыйынчылыктардын, азап кайгылардын баардыгын жеңип чыга алабыз. Теңир үчүн да жашап, керек боло турган болсо, Теңир үчүн өлгөнгө да даяр болушубуз керекпиз. Элчи Павыл Теңир үчүн жашаганга эле эмес, өлгөндү да каалаган эле. Өлүүнү да каалаган эле. Анткени жашасам да Теңир үчүн жашайм, өлсөм дагы Теңир үчүн. 2 Тимотей 4-бөлүмдө элчи Павыл өзүнүн сүйүктүү ишенимдин өз баласындай көргөн Тимотейге кайрылып сөздөрүн айтат. Мен эми курмандыкка чалынуунун алдында турам. Бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Курмандыкка чалынуунун алдында турам деген сөз, бул демек азыр жүрөк токтойт, кан төгүлөт, андан кийин бул дүйнө менен коштошом. Мен жакшы күрөштүм, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Ошол күнү мага берет, мага эле эмес, аны чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баардыгына берет. Бир эле элчи Павылга эмес, Ыйса Машаяктын баардык азаптарына катышкан адамдарга да берилет. Элчи Павылдын каалаган каалоосундай, үмүтүндөй, мен Римге барганымда элчи Павыл камалган ошол түрмөнү да көргөм. Ал түрмө жердин астында бар эле, чычкан келемиштердин баардыгы басып жүргөн, көк жыттанган ушундай түрмө эле. Анан эң акырында ошол түрмөдөн элчи Павылды эшикке алып чыгарып, андан кийин башын алып өлтүрүп, мага түшүндүрүп берген адам ушундай түшүндүрдү да, башын алган учурда башы кулайт дагы, анан тетиги аралыкка чейин мындай айланып кетет деп. Кандай болгон күндө дагы элчи Павыл ошол жерде мыкаачылык түрдө өлтүрүлгөн. Бирок элчи Павылдын чын жүрөктөн чыккан каалоосу батыраак Теңир менен жолуксам экен деген. Бул ушунчалык анын даанышман сөздөрү. Анткени ушул адилеттиктин таажысы мага гана эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берилет. Демек, Теңирдин келишин чыдамсыздык менен күтүп жаткан адамдар дагы дал ошондой элчи Павылга окшоп жашашы керек деген сөз. Даңк тогурунда деле айтылат го. Мен сен үчүн баардык канымды төгүп бердим, баардык күнөөңдү кечирдим. А сен мага эмне кылып бердиң? Германиядагы атагы чыккан граф бар эле, буга чейин деле мен айтып кеткен элем, эң бай Зиндердольф. Ушунчалык чоң байлыкка ээ болгон, бирок ал адам дагы, граф, куткарылууга ээ болот. Куткарылды, бирок куткарылгандан кийин Теңир үчүн кандайча жашашы керек деген ой жүгүртүүдө болгон эмес. Андан бир музейдин ичине кирет дагы, ошол музейдин ичинде айкаш-чыгачта кадалган чоң сүрөттү көрөт Ыйса.
Анан ошол сүрөттүн астында эмне деп жазылган? Мен баардыгын сен үчүн аткардым. Сен мен үчүн эмне кылдың деген сөздөр калтырылган эле. What are you doing for me? Сен мен үчүн эмне иш кылдың? Ошол учурда Дзиндердольф эч бир сөз айта албастан ошол сүрөттүн алдында тизелеп туруп шунчалык боздоп ыйлайт экен да. Анан ордунан турардын астында Кудайга мындайча убада берет экен. Мени куткарып алган куткаруучум бир гана Теңир сен үчүн жашайм деп. Андан сырткары Англиядагы жашаган Йоан Вестли ошо менен жолугуп, анан өзүнүн бүт байлыгын ошол кишиге бөлүшүп, жакшы кабар таркатылыш үчүн көптөгөн кызматын аткарган адам эле. 18-кылымдын башында жакшы кабар таркатылып жаткан учурда ушул Дзиндердольф граф эң чоң кызматын аткарган адам катары таанымал. Өзүнүн бүт байлыгын курмандык катары алып келген адам. Эмне үчүн ушул кадамга барды? Анткени ал Кудайдын ырайымын эми түшүнгөндүктөн. Теңир мен үчүн шунчалык өлүп берип жатса, мен Теңир үчүн эмне иш кылдым? Экинчи Корунтуктар 5-бөлүм 9-10 аятта элчи Павыл айтат: мен денеде жашасам да, денеден чыксам да, Теңирге жагууга аракеттенем. Денемде боломбу, же болбосо денени таштап кетемби, Машаяктын даңкталышын каалайм. Эмне үчүн? Анткени жаман иш кылабызбы, жакшы иш кылабызбы, баардыгыбыз тиешебизди алышыбыз үчүн Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Машаяк келген учурда анын сот тактысы алдына келишибиз керекпиз. Матай 16-бөлүмдө Ыйса келгенде ар бир адамдын кылган иштерине жараша тиешесин берет. Куткарылган күндөн тарта биз кандай жашоо менен жашадык, ошол үчүн сот тактысы алдына келебиз. Машаяк Теңир келген учурда жөн эле башка адамдарга эле окшоп жашап, өзгөрүлүп асманга көтөрүлөбүз, ошону эле ойлойсуздарбы? Жок. Куткарылган күндөн тарта Машаяктын алдына келген күнгө чейин биз кандайча жашоо менен жашадык, ошонун баардыгы ачыкка чыгарылат, көрсөтүлөт. Машаяктын алдында ошол нерселердин баардыгы ачылып көрүлүп, Кудайдын эркин аткарып жашаган жашоо бул жакшы иш. Ыйык рухтун эркин аткарып жашаган жашообуз да жакшы жашоо. Жакшы иштерди кылдыкпы, жаман иштерди кылдыкпы, ар бирибиз кылган иштерибизге жараша тиешебизди алабыз. Куткарылуу баардык адамдарга бирдей берилет, бирдей ырайым менен ээ болобуз. Бирок Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келген учурда куткарылгандан кийин кандайча жашоо менен жашадык, ал жашоо баардыгыбыздыкы айырмаланат. Жакан 14-бөлүм 21 аятта ар бир адамга өзүм ачып берем, көрсөтөм. Ар бир адамга тиешесин бериш үчүн. Кандайча жашоо менен жашадык? Ар бир адамга тиешесин бериш үчүн, сыйлыгын тартуулаш үчүн. Азыркы сөз менен айтканда жөн эле кол чаап бир сыйлык тапшырып берип койбостон, ал сыйлык, ал даңк түбөлүккө созула турган. Күндүн жарыгы башка, айдын жарыгы башка, жылдыздардын жылыгы башка болгондой эле элчи Павлдын ала турган сыйлыгы башка, Петердин ала турган сыйлыгы башка. Сөздү таркатып отуруп, анан ташбаранга алынган диакон Степандын ала турган сыйлыгы башка, даңкы башка.
Бул жөн эле өтүп кеткен окуялар эмес. Эгерде бүгүн Ыйса Машаяк келе турган болсо, анын астында биз барган учурда эч бир сыйлыгыбыз жок болсо, даңкыбыз жок болсо, анда кандай болуп калат? Куткарылган адам эми мындан ары кандайча жашоо менен жашашы керек? Белгиленген максаты бар. Максатты унутуп коюп, өзү каалашынча жашай берсе болобу? Жок. Ичсе да, жесе да, баардыгын эмне иш кылса дагы Кудайды даңктап жашасын деп Кудайдын сөзү айтты го. Биз улуу ырайымга ээ болдук. Эми Кудайдын ырайымын актап жашашыбыз үчүн кантип адан баш тарта алабыз? Теңир үчүн жашаган жашоо бул деталдуу түрдө айтканда Кудайдын сөзүнө толук кандуу баш ийип жашоо. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм. Жакан 14-бөлүм 21-аят. Жакан 14-бөлүм 21-аят. 21-ді чогуу окуйбуз. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ал эми мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Ыйса, ким менин осуяттарымды билсе аткарса, ал мени сүйгөн болот. Теңир бизди сүйдү да. Теңир мени сүйдү. Демек мен да аны сүйөм. Мени куткарып алыш үчүн айкаш жыгачка кадалды. Биз аны сүйөбүз. Сүйүүгө ээ болгонубуздун результаты эми мен да аны сүйөм. Ыйса өзүнүн сөзүндө айтат: ким осуяттарымды билсе, аткарса, ал адам гана сүйөт. Оозу менен эле теңир сүйөм дебестен, ар бир айткан сөздү, ар бир осуятты аткарган адам теңирди сүйгөн болот. Мени сүйгөн адамды атам да сүйөт, мен да сүйөм. Мени сүйгөн адам боло турган болсо, анда атамдын да сүйүүсүнө ээ болот. Эгерде биз теңирди сүйө турган болсок, анда Кудай ата андан да бизди көп сүйгөн болот. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө ата эненин көптөгөн балдары болсо, ошол балдардын ичинен сөздү жакшы уккан, ата энесин капалантпаган балдарга сүйүүсү көбүрөөк кетет да. Ата эне кайсыл балага көбүрөөк бир нерсесин берүүнү каалайт. Албетте, ата энесин кубандырган. Малахия 3-бөлүмдө адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, мен да аларга ошондой ырайым кылам. Кудайга кандай кызмат кылсак, ошол адамды Кудай өзү жетектейт, ага ырайым кылат. Бул сүйүү экинчи сүйүү. Куткарылган адамдардын баардыгын теңир биринчиден сүйдү да. Эми бул экинчи сүйүү, ким анын осуяттарын аткарган болсо, аны мен да сүйөм. Сүйүүлө тим болбостон өзү жөнүндө күбөлөндүрөт. Куткарылгандан кийин биздин руханий жашообуз баардыгы бирдей болгону менен жашаган жашообуз башка, максатыбыз, көздөгөнүбүз. Теңир айтат: ким аны сүйгөн болсо, анын сөзүн аткарган болсо, анда ал адамга өзүмдү ачып берем. Теңирди таанып билишибиз үчүн көптөгөн жардамын көрсөтөт.
Теңирди мындан дагы толук терең таанып билишибиз үчүн өзүн ачып берет. Куткарылгандан кийин эптеп септеп жашап, жыйынга келип кетип, ырдап коюп, бир туугандар менен жолугуп, учурашып, анан колдон келишинче бир аз акча таштап, ошол биздин руханий жашообуз деп ойлойсуздарбы? Кудай бизден андан да артык нерсени каалайт. Аны сүйүүбүздү каалайт, анын сөздөрүн аткарышыбызды каалайт. 23-24 аяттарды чогуу окуйбуз. Ыйсага мындай деп жооп берди: ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны Атам сүйөт. Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз. Мени сүйбөгөн адам менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз меники эмес, мени жиберген Атамдыкы. Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Жогорудан төрөлгөн адам ким Теңирди сүйгөн болсо, албетте анын сөзүн да аткарат. Атам да аны сүйөт. Кайрадан кайталап, аны Атам да сүйөт деген сөздөргө басым жасалып айтылган. Бири-бирин сүйгөн адамдар узак жашоону каалашат го. Бейиш деген кандай жер? Куткарылуу этим болбостон, Теңирди сүйгөн адамдардын бардыгы чогулуп, түбөлүккө жашай турган адамдар. Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз. Мени сүйбөгөн адам менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз меники эмес, мени жиберген Атамдыкы. Теңирдин айткан ар бир сөзү, эгерде ага тил албасак, ал сөздү аткарбасак, биз Машаякты сүйгөндүктөн, Теңир үчүн жашайбыз дегендиктен, анын айткан сөзүнө тил алчаак болобуз, аткарабыз. Ошол куткарылган адамдын негизги өзгөрүлүүсү, өзгөчөлүгү. Кандай кылган учурда биз Теңирди дагы кубандырып жашай алабыз? Эмне кылган учурда биз жашообуздун максатын толук кандуу аткара алабыз? Андан кийин Ыйса кайрадан тирилгенден кийин Галилея көлүндө өзүнүн шакирттеринин алдына келет. Жакан 21-бөлүмдө шакирттери тор менен 153 балык кармап алышат. Анан өйдө көтөрүлүшсө, Ыйса Теңир алар үчүн балыкты дагы даярдап койгон, тамактанып алгыла деген сөзүн айтат. Кайрадан тирилген Ыйса өзүнүн шакирттери үчүн атайын тамак даярдап койгон. Келип тамактанып алгыла. Шакирттеринин бардыгы кайрадан тирилген Ыйса менен балык жеп, нан сындырышып, балык куткарылган адамдардын образын чагылдырса, ал эми нан болсо бул түбөлүк тирүү нан Ыйсаны билдирет. Ыйса менен куткарылган адамдардын ортосундагы баарлашуу, мамилелешүүнү алдын ала көрсөткөн элек. Элестетип көрсөңүздөр ушул образды. Ушул образды бирөө сүрөткө да тартып койсо сонун болмок эле. Куткарылган ошол орунда Кудайдын сөзү боюнча алар торун ыргытып, жыйынтыгында 153 балык кармап алышат. Анан Ыйса ошол жерде от жагып, нан даярдап, балык даярдап,
келип тамактанып алгыла деген сөздөрүн айтат. Ыйса акыркы жолу өзүнүн шакирттери үчүн даярдаган тамак эле. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Ыйса Петрге келет дагы Жунус уулу Шимон деп кайрылат. Жунус уулу Шимон, сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү? Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалганга чейин баардыгы сени таштаса да мен таштабайм деп Петр айткан эле. Баардыгы качып кеткен учурда бирөө кетип баратат, мына бул дагы Ыйсанын шакирти го дегенде Петр жок, мен ал эмесмин деп. Бир нече убакыт өткөндөн кичинекей кыз келип, мына бул дагы Ыйсанын артынан ээрчип жүргөн анын шакирти дегенде, жок, мен Ыйсаны тааныбайм дагы деп баш тартат. Үчүнчү жолу I am not, мен эмес. Ыйсадан 3 жолу баш тартканга чейин короз 3 жолу кыйкырат деп айтат. Короз кыйкырганын угуп Петр эмне кылат эле? Тиги өзүнчө бөлүнүп барып, корозго окшоп боздоп ыйлайт. Жөн эле ыйлап эле бүтүп калды беле? Менимче короз кыйкырган сайын ал ушунчалык ыйлады болуш керек. Анан Петр өмүрүнүн аягына чейин тооктун этин жебеген дагы болуш керек. Бирок кайрадан тирилген Ыйса Петрдин алдына келип, мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурайт. Өзүң айтпадың беле мени сүйөм деп? Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. Петр өзүнүн ката кетиргендигин мойнуна алып түшүнүп, эми кайрадан тирилген Ыйсаны жолуктургандан кийин баардык шектенүүсү жоголуп, кайраттуулук менен, ооба Теңир, мен сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. Ошондо Ыйса айтат, козуларымды кайтар. Ушул эле окшош суроону 3 жолу сурайт. Петр 3 жолу катарынан Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. Ошол ар бир айткан сөзү үчүн козуларымды кайтар деп жооп берет. Өзүн сүйгөн адамдарга Теңир козуларын тапшырып берет. Башкача сөз менен айтканда, жыйынын тапшырып берет. Кудайдын жыйынын канчалык деңгээлде сүйөт, канчалык деңгээлде кызмат кыла алат. Теңирди сүйгөн адам гана кызмат да кыла алат, жыйынды жетектей да ала алат. Мени сүйөсүңбү? Ооба Теңир, сүйөм. Анда козуларымды кайтар. Петр болобу, элчи Павыл болобу, өзгөчө адамдарга гана айтылган сөздөрбү? Жок. Эгерде биз Теңирди сүйө турган болсок, анда Теңир бизге өзүнүн жыйынын тапшырып берет, бир туугандарын тапшырып берет. Жыйында кызмат кылышыбыз үчүн, бир туугандарга кызмат кылышыбыз үчүн. Ошондуктан жыйынды сүйгөнүбүз бул Теңирдин өзүн сүйгөн менен барабар. Жакан 13 бөлүм 34 аятты чогуу ачабыз. Жакан 13 бөлүм 34 аят. Отуз төрт, 35-ти чогуу окуйбуз. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Ыйса өзүнүн шакирттерине мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Жаңы осуятты берем. Эски осуят кандай? Бул 10 осуят. 10 осуяттын дагы негизги мазмуну сүйгүлө. Бир сөз менен айтканда, бүт жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт оюң менен Кудайды сүйт.
өз жакыныңды өз денеңдей сүй. Онун осуяттын ичинде ошонун баардыгы камтылган эле. Бүт жүрөгүң менен, жан дилиң менен Кудайды сүй дагы өз жакыныңды өзүңдөй сүй. Ошентип сүйө ала турган адам барбы? Жок. Куткарылбаган учурда, ал эми куткарылган адамга эми жаңы осуят берди. Мен силерди кандай сүйгөндөй, эми силер да бири-бириңерди ошондой сүйгүлө. 1-Жакан 3-бөлүм 16-аятта. Ким ошол сүйүүнү таанып билген адам эми бир туугандары үчүн өз жанын берүүгө даяр адам болот. Теңирдин берген жаңы осуяты. Жаңы осуят бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди кандай сүйгөн болсом, силер да ошондой сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, анда баардык адамдар менин шакирттерим экениңерди билишет. Баардык адамдар, дүйнөнүн адамдары ар дайым бизди карап турушат. Бизди байкап турушат. Сен куткарылгансың, сен жогорудан төрөлгөнсүң, анан кандайча жашайт болду экенсиң? Сен чынында эле Ыйсанын шакиртисиңби? Деп бизди дайыма карап турушат, бизди байкап турушат. Ошондуктан куткарылган адамдар бири-бирин сүйүшөбү? Теңирдин сөзүнө тил алган учурда, анда сен Ыйсанын шакиртисиң деген нерсени моюнга алышат, ишенишет. Демек, алар дагы биз аркылуу куткарылууга ээ болушу мүмкүн. Куткарылбаган бул дүйнөнүн адамдары биз аларга эмне көрсөтүшүбүз керекпиз? Чоң заңгыраган жыйыныбыздыбы? Же өтүп жаткан чогулуштардыбы? Жок. Куткарылган адамдар Теңирдин бизге берген жаңы осуятын аткарып жаткандыгыбызды, бири-бирибизди сүйгөндүгүбүздү, бул адамдар чынында Машаяктын шакирттери экен деп түшүнүшү үчүн. Ошончо куткарылган адамдар бири-бирин сүйгөндүгү бул Теңир үчүн жашаган жашоосу. 1-Жакан 3-бөлүм 16-дан 18-ге чейин карай турган болсок, Машаяк биз үчүн өзүнүн жанын бергендиктен эми биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Теңир биз үчүн өзүнүн жанын берди. Биз ал аркылуу сүйүүсүн таанып билдик. Жакан 3:16-да биз биринчиден Кудайдын сүйүүсүн таанып билген сүйүү жөнүндө айтылат. Ал эми 1-Жакан 3-бөлүм 16-аятта. Эгерде бири-бирибизди сүйө турган болсок, бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керекпиз. Бир туугандарыбыз үчүн жаныбызды бергенге чейин ошол сүйүү менен сүйүшүбүз керекпиз. Анан бир туугандар кичинекей эле бир мага көйгөй жаратса, дароо таарынып, жинденип, ачууланып, бири-бирибизге ошондой мамиле кылсак, Теңир айтат, булар качан чоңойот болду экен деп. Забур китеби 15-бөлүмдө жер үстүндөгү ыйыктар алар баалуу, даңктуу. Бул дүйнөнүн адамдары, биз бул дүйнөдө болгон досторубуз, аракташ болгон досторубуз, арак аркылуу, же болбосо оюн зоок аркылуу болгон досторубуз. Эми ал достор менен достошпостон, Кудайды сүйгөн, Кудайдын эркин аткарып жашаган адамдар менен достошушубуз керекпиз. Жер үстүндөгү ыйыктарыңа, атактууларыңа артылам. Эгерде куткарылган адамдардын баардыгы бир жерге чогулуп, Кудайдын сүйүүсү менен чогулуп, бир кызмат кылып, жакшы кабарды таркатып,
теңирде даңкташ үчүн чогула турган болсок, анда ар бир тууган ушунчалык даңктуу болот. Еврейлерге 10-бөлүм 24-аятта дагы Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калгандыктан бири-бирибизди сүйгөнгө, бири-бирибизге көңүл бөлүп, чогуу эле ачалы. Еврейлерге 10-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 24-аят. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизге сергек болууга чакыралы. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди карап көрөлүчү. Азыр карап көрсөңүздөр. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, алардын ден соолугу жакшыбы, руханий жашоодо кандайдыр бир кыйынчылыктары жокпу? Бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Келгиле бири-бирибизди сүйөбүз, бири-бирибиз менен чогуу бир ишти аткарабыз дегендей эмес. Биринчиден өзүбүз аткарып, аларга үлгү көрсөтүшүбүз керекпиз. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп чогулушту калтырбайлы. Биз тескерисинче күндөн күнгө жыйынга чогулуп, баарлашып, бир мамиледе болуп, анткени руханий жашоо менен адам эч качан өзү жалгыз жашай албайт. Куткарылган болсо, демек куткарылган адамдардын арасында болушубуз керекпиз. Чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Мындан аркы биздин жашообузду теңирди даңктап жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Айта турган сөздөрүм баардыгы көп эле каяка кетип калды. Матай 25-бөлүмдө чогуу ачалы. Матай 25-бөлүм 40-аят. Матай 25-бөлүм 40-аят. Чогуу окуйбуз. Падышаларга мындай деп жооп берет: силерге чындыкты айтып коеюн, мен бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңар, мага кылганыңар. Ыйса бул дүйнөгө келген учурда менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылган болсоңор, ал мага кылганыңар. Анткени ар бир куткарылган бир туугандын ичинде Теңир өзү жашагандыктан Марк 9-бөлүм 41-аятта Машаякка таандык болгондугуңар үчүн, менин ысымым үчүн ал адам сыйлыксыз калбайт. Жада калса бир чөйчөк суу алып барса дагы ал үчүн сыйлыгын жоготуп албайт. Анткени биз кандай иш кылган болсок, ошонун баардыгын кылган иштерибизге жараша өз тиешесин берет. Мисалы үчүн бир адам чоң ырайымга ээ болду. Андан кийин өлөрүнүн астында өзүнүн балдарына керес сөздөрүн айтат дагы, андан кийин мына болгон байлыгымдын баардыгын сага таштайм, балдарымды таштайм деп. Ошол ырайымды эми үй бүлөсү үчүн баардыгын коротуп, актап жашаганга аракет кылат.
Теңир да бизди куткарып алгандыктан өзүнүн ырайымын эми биз бир туугандарга бөлүшүп, бир туугандарга арнаганыбызды Кудай өзү каалайт. Ошол кичинелердин бирөөсүнө кызмат кылганыбыз бул дароо Теңирдин өзүнө кылганыбыз. Анткени ар бир туугандын ичинде Машаяк өзү жашагандыктан. Ошондуктан мындан аркы жашообузда бир гана Машаяк үчүн жашай турган адамдардан бололу. Тозокко бара жаткан адамдарды куткарып калганга жетишели. Анткени ошол иштердин баардыгы Теңир үчүн аткарган жакшы иштербиз. Ыйса Теңир өзү аткарып берген ишти биз элдерге жеткире турган болсок, анда ошонун баардыгы аркылуу Кудайды даңктай да алабыз, сүйө да алабыз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз сизден алыстап күнөөгө баткан учурубузда, сизди таанып билбестен жашаган учурда бизди биринчилерден сүйүп, бизди куткарып алыш үчүн өзүңүздүн жалгыз уулуңузду бул дүйнөгө жиберип, биз жазалана турган жазага жазаланып, соттоло турган сотко соттолуп, төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, улуу ырайымыңызды тартуулап бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузду бир гана сизге арнап, сизди сүйө турган адамдардан болуп жашашыбызга жардам берүүңүздү суранабыз. Бир гана сиздин эркиңизди аткарып, сизди гана даңктап жашашыбызга өзүңүз жетектеңиз. Биздин баардык жашообузду толугу менен сиздин колуңузга тапшырабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.